Акыркы күндөрү менин жашоом, менин жолуккан адамдарым кайсыл жерде жүрбөйүн тракка байланыштуу болуп калды. Съемкам дагы баары тракка байланыштуу. Азыр дагы менин жанымда трак айдаган кыздар турат. Мынакей эмесе таанышып алыңыздар. Айзада, кыргыз кызы, тракистка. Менин оң жагымда болсо кандай эле атыңыз? Мируят. Бул казактын кызы. Келиңиздер, жакыныраак туралы биз. Биз азыр мына аба ырайынын ушундай экенине карабастан бир аз кичинекей чакан маек кылалы. Ошол трак мен да трак айдап кетет окшойм. Тракчыларга аябагандай бат-бат жолугуп баштадым дегендей. Эми азыр кандай кылалы? Кызыктуу окуялардан айтып берсеңиздер, кантип трак айдап жүрөсүздөр? Сиз тим более азыр айттыңыз. Азыр келдим дедиңиз. Бир аздан кийин эле кайра жүккө кетем дедиңиз. Кыргыз кыздардын чогулушу болот деди ушу трак айдаган. Ошого байланыштуу биякта ушундай бир чоң шаңдуу мероприятие өтүп атат. Ошого байланыштуу ошо келгенмин. Орто жолдон өзүм сапарым Пенсильвания, Харрисбург жака жөнөп баратам. Ошо орто жолдон токтоп, 1-2 саат болсо дагы кыздар менен таанышып, ошо Мика менен да бүгүн таанышып отурабыз. Ошол 2 кыз менен таанышып, анан кийин дагы ушундай бир чоң майрамдарда, жыйындарда чогулуп таанышып жүргөнгө ошо бир шарт болду, Ооба. Мен дагы сиз менен бүгүн тааныштым, кубанычтамын. Негизи бүгүн дагы кыргыз кыздар дагы бул жака көбүрөөк келмек экен, Менимче бүгүн ушу аба ырайына байланыштуу келе алышпай калды окшойт. Жакшы, анан жолдо дагы болуп калышы мүмкүн көпчүлүгү, Жолдо да болуп калышы мүмкүн. Ошо эми жүк каяка чыкса, ошол жакта жүрөбүз. Азыр ошо маркет деп коет, ошо маркетке байланыштуу каяка жөнөтсө, каяка жакшы шарттар болсо, жакшы акча төлөшсө ошол жака жөнөп кетишет да эми айдоочуларчы. Ошого байланыштуу. Мика, келиңиз. Сиз канча болду тракка чыкканыңызга? Мен негизи 2014 башталды. 2016 дейин айдадым 2 жыл. Одан кийин 2016 менен 2018 ортасында дем алдым. 2018 сентябрында кайтадан жумуска чыктым. Самое главное, вот эң бастысы тракист кыздарга 6 ай дем алып, 6 ай жумуш деген жөн деп ойлойм. Потому что себеби кыйын, кыста кыйын, моральный уход деген болот. Мисалы, былайынан биз иммигрант болгондон кийин биринчи басында акчага кызыгып, жол көрүү үчүн, Американы көрүү үчүн токтомой жумуш істей беребиз. Бирок на самом деле ол дурус эмес. Сол үчүн дем алуу керек. Адам кыз болгондон кийин өзүнө кароо керек, жумуш істөө керек, акча жасай берүү керек. Кандай кызыктуу окуялар болду тракка чыккандан бери? Сиз мына уже кесипкөй, бул деген орусча айтканда профессиональный тракистка болуп калыпсыз да. Кандай кызыктуу окуялар болду? Башында баштаганда кандай болду? Азыр басыма эч кандай кызык окуйга келип турган жок. Басында былай баштаган кезде маган просто рульду берип, обочинага былай чыгып, айда деген кезде самый кызык болду. И мне приходилось, мен айдоом керек болду ары карай. Мен айдадым 300 майлов, 300 майл и айдап кете бердим. И сол кезде түшүнгөнүм то, что көз коркак, кол батыр деген. Сосын то, что удивило, вот кызык окуйгалардын ичинде 2014-те мен бир кызды таппайтын. Кыргыздардан, казак кыздардан, эститин молдаванка кыздар, украинка кыздар болатын естигем только. А казыр группада 44. Но я скоро думаю, их вообще 100 станет, 200 станет, и вообще траковую логистику только кыздарга берилет, и мужчины в отпуск будут уходить. Я вот это удивлена, это ең кызык окуйга, то, что 2014 статистика, казыр 2019 5 жылдын ичинде мен билетин адам 45 кыз, а билмейтин адам канча кыз. Вот. Айзада, келиңиз. Бүгүнкү күндө кыргыз кыздардан канча кыз бар трак айдаган сиз билгенден? 40 чамасында кыз бар. Азыркы күндө ошо көбүн тааныбайт экен, бирок ошо количествосын айтканда, эми ошо группада азыр 44 кыз бар да. Ошонун ичинен бир
точно кыргыздар да. О, билбеген жакшы. Буга чейин мен дагы бир эки кыргыз кыздар менен трак айдаган кыздар менен таанышканмын. Анан өткөндө мен дагы бир тамашалап көрүүчүлөргө трак айдап кеттим да. Ошондо көп адамдар мага жазышты. Сизге ишенебиз дешти, көпчүлүгү этият бол дешти. Ошол видеону мен азыр ортого кошуп коеюн, аягы кандай болуп аяктаганын дагы. Так, анан кондиционериңизди өчүрүп турасызбы? Так, все. Мынаны эле бассам кетем, а? Болду, ооба. Америка эмнелерге гана үйрөтпөйт, эмнелерди гана кылдырбайт. Америкада кыргыздардын баардыгы тракка өтүп атыптыр. Эми мен эмнем кеп, мен дагы тракка чыгып, Америка келгенге жараша тракта иштейин деп чечтим. Ошол достор, журналистикадан демек тракка өттүм. Көрүшкөнчө. Солго, оңго деп кичине айтып туруңуз. Баса берейинби кичине газды? Болду. Торуңуз. Болду, мен токтото берейинби? Жо бошмун куртум алар эне. Все. Ох, Кудай, ушул болот. Мен аяк коркумдан эмеден. Айзада, кандай окуялар болду сизде дагы трак айдаганда? Эң көбүнчө эми баягы убакыт өткөндөн кийин ал окуялар күлкүнүчтүү болуп сезилет, бирок чындыгында ошол убакытта аябай көп стрессовый, аябай жүрөгүң түшкөн прям моменттер болот. Ошондуктан эми азыр айтып кетсек, ошо бул мен биринчи жылым болгондуктан ошо кышында Вашингтон штатка барганмын. Ошо дөңгөлөккө чынжыр таккан күндөр болгон. Ошо алым жетпей чынжырды көтөрө албай, ошо жанымдагы башка тракисттерди сурап, илишип койчу деп. Ошо көбүнчө кыз киши болгондуктан көбүнчө тракисттер мындай кел жардам берели деп өздөрүнүн жардамын сунушташат. Ошо аябай көп жерден куткарып кетет да. Ошо артыман полиция түшкөндө күн болду. Wait station'ден эми таразалар болот, ошока обязательно киришибиз керек. Ошо wait station'дан өтүп кетип анан кийин артыман ошо полиция кууп, анан мен артыман келатканмын, эми менин артыман экенин билбей эле обочинага мындай жакындаган сайын ал артыман жөнөй берди. Анан мен скоростьнду ылдыйлата бердим. Ал болбой эле келатты. Бир кезде эме блинктерин күйгүзгөндөн кийин анан кийин түшүнүп анан токтодум да обочинагачы. Анан ал болсо айтты: "Сен эмнеге 1 майл артыңан келатсам токтобойсуң?" деп. Мен айттым: "Мен билбеп турмун, кечирип коюңуз. Мен биринчи жолу ошо артыман полиция куушуу" деп ошентип түшүндүрүп, эметсем мындай кичине снисхождение менен ошо азыраак штраф жазып берди да. Ошондой да күндөр болгон. Бирок күн сайын аябай стрессовый ситуациялар болот. Жолдо ар кандай водительдер болот. Сен өзүң гана үчүн эмес, башкалар үчүн да жооп бересиң. Кандай гана жаңылыштар болбосун, жолдо көбүнчө жоопкерчилик ушу трак айдоочуларда болот да. Ошондуктан биз аябай көп жоопкерчилик менен ишибиз кылабыз. Мына Америкада, айрыкча мына Чикагодо достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Азыр апрель айынын аягы, кече эле күн чайты ачык болчу. Бүгүн кайра эле мынтип жамгыр аралашкан кар жапсал, эртең күн кайра ачык да. Азыр биз сыртта тоңуп атканыбызга карай интервью кылып атабыз, бирок бул эң оңой жумуш да, тракчылардын жумушуна карагандачы. Аябагандай сууктарда иштейсиз да. Сиз да кышта чыктыңызбы? Бул кышта ошо мен биринчи кышым болду, айтып кеткендей. Эң эсте каларлык күн бул ошо Висконсинде болду. Бир күн ошо канча бир минус 35ке чейин болду окшойт. Ушундай суук болду. Мен трейлердин эшигин ачам деп барып колум менен колгапсыз эле ача койсом, колум териси жабышып калып, ыйлап жаздагам да. Ошондой моменттер болгон, ушундай суук. Калчылдап барып регистрация болуп кайра чыкканча аябай тоңуп каласың да. Аябай кыз кишинин жумушу эмес деп дагы көп айтып жүрдүм да. Азаматсыз. Аябай көп азап болот да жолдочу. Достор, биз дагы азыр суу болдук жамгырда. Буюрса трак айдаган кыздар менен мен алдыда дагы чоң съемка кылам. Ошол жүккө чогуу чыгып кеткен бойдон жүк жеткирип, ошол жактан чогуу уктап, жашап, ошондой дагы пландар бар алдыда. Азыр биз ушул жерде токтотуп туралы. Биз суу болдук, үшүдүк.
бир аз болсо дагы тааныштыңыздар трак айдаган кыздар менен. Жаным дагы үшүгөн бойдон качып кетип калды. Айзат экөөбүз эле калдык. Көрүшкөнчө эмесе кыска нуска сиздер менен тааныштыра коелу, аба ырайына карабай деп кыздар макул болушту. Чоң рахмат. Бирок бүгүн план боюнча аябай көп трак айдаган кыргыз кыздары келмек. Эч нерсе эмес. Жакшы туруңуздар.